Саламатсыңар балдар. 23 сентябрь Кыргыз тил күнүнө карата эне тилим, эне сүтүм деген темада тарбиялык сабагыбызды баштайбыз. Сабактын максаты кыргыз тили мамлекеттик тил экенин билебиз балдар. Эски сактооңорду, сөз байлыгыңарды, сүйлөө маданиятыңарды калыптандырасыңар. Эне тилин урматтап, ынтымактуулукка тарбияланасыңар балдар. Анда эне тилди жакшы билгениң, энеңди жана элиңди сыйлагандыгың. Эне тилсиз эл болбойт. Элди эл кылган, өзүнчө улут катары таанытып турган анын тили. Ошондуктан сен сүйлөгөн тил эне тили деп аталат. Элдин тарыхы, маданияты, салт санаасы, үрп адаты, каада салты, келечеги да эне тилине байланыштуу. Сенин эне тилиң кыргыз тили. Сен адегенде өзүңдүн эне тилиңди жакшылап үйрөн. Ошондо гана сен өз элиңди кадырлай билесиң. Мүмкүн дагы көптөгөн тилдерди үйрөнүшүң мүмкүн. Балдар, эне тилин сүйүү атуулдук парз, улуттук сыймык. Кыргыздар сөз сүйгөн эл. Сен анын бир урпагы катары ошол сөздүн кудуретин түшүнүп, баалап, өзүңдүн кийинки муунга калтырышың керек. Ал үчүн сенин башкы милдетиң өз эне тилиңди мыктылап бил. Дайыма эне тилиң менен сыймыктанып, кыргызча таза, так, көрктүү сүйлө. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Анда кыргыз элинен сырткары орус, казак, өзбек, тажик, уйгур, корей, дунган, немец жана башка түрдүү улуттагы элдер жашашат. Алар бири-бири менен өз ара ынтымакта турушат. Мамлекеттик тил улуттардын ортосундагы байланыштын, пикир алышуунун куралы. Эгерде Кыргызстанда жашаган баардык улуттар мамлекеттик тилди мыкты үйрөнүп алышса, баары тең орток тил катары кыргыз тилинде пикирлешип, кайсы жерде болбосун, бирин-бири толук түшүнүп кете алышат. Мисалы, транспортто, соода-саттыкта, ооруканада же бейтапканаларда жана башка жерлерде. Тил улуттардын ортосундагы достуктун да тили. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң деген накыл кеп бар. Анын маанисин канча көп тил билсең, ошончо адамдар менен пикир алышып, мамиле түзүп, алардын жан дүйнөсүнө түшүнүп аласың дегенди түшүндүрөт. Анда балдар, үйгө тапшырма тил жөнүндө макал лакаптарды таап, жаттайсыңар, аны чечмелеп айтып бересиңер балдар.